сен өзүң алар менен кетсең дагы сенин короогуң менин чоң атам таштап кеткен жер. Мен бул короого аларды киргизе албайм. Ал сөздү биз Советтер биримдиги менен сүйлөшкөнбүз. Силер азыр башка мамлекетсиңер, силер Россиясыңар деген сөздү айттыр. Горбачев кандай болгон учурда дагы НАТО биз тарапка карап жылбаш керек. Бул өтө маанилүү деген сөздү айтып атат. Ассаламу алейкум достор. Украина жөнүндө бир аз сөз кылайын деп атам. Бир аз политика жана бир аз тарых. Экинчи дүйнөлүк согуштан бери эмнелер болгон, ошолордун Украинанын азыркы конфликти менен кандай тиешеси бар, ошолор жөнүндө мен окуганчалык, билгенчелик айтып берейин деп атам. Муну айтып берип атып, мен бир жака мындай тарап эмесмин. Болгону булардын ойноп аткан шахматын мен канчалык түшүнгөн болсом ошону айтып берейин деп атам. Мен толук түшүнбөй калган болушум мүмкүн. Кээ бир жерлерди туура эмес билип алган болушум мүмкүн, бирок ошо билгеним менен бөлүшөйүн деп атам. Ойнолуп аткан шахматты мен кандай түшүнсөм ошондой айтып берейин деп атам да. Кече жакында Трамп менен Путин жолукту, Алар эмнени сүйлөштү? Ал белгисиз. Ал ачык элек. Божомолдор болуп атат. Кийин Трамп Европа лидерлери жана Зеленский менен жолукту. Азыр эми Путин ошо тартып алган жерлерди береби, кайсы бөлүгүн берет, же толук алып калабы, кандай болот деп элдин баары мындай божомол жүргүзүп атат. Бирок эч кимдики так эмес, себеби ал жерде эмне сүйлөшүлгөнүн азырынча биз билбейбиз. Путин менен Трамп жолугат деген кабарлар чыгып атканда, Европа лидерлери биздин дагы үнүбүздү уккула, болбосо Ялтадагыдай болуп калат деген сөздү айтышты. Ялтада эмне болгон экен деп ал жерде окудум. Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндө ошол үч чоң жеңүүчү мамлекет, Советтер биримдиги, Америка жана Англия Ялтада жолугат. Сталин, Рузвельт жана Черчилль Ялтада үчөө жолугуп, эч кимден эч нерсе сурабай эле Европа жөнүндө чоң чечимдерди кабыл алып коюшат. Айрыкча Германияны үчкө бөлүп алышкан. Чыгыш тарапты сен контроль кыласың, түштүк тарапты мен деп чыгыш тарапты орустарга берген, Советтер биримдигине берген, түштүк тарапты Америка алган, түндүк батыш тарапты Англия алыптыр. Кийинчерээк булар Францияны да кошуп, Англия менен Америка өздөрүнүн контроль кылган жеринен бир кусокту француздарга бериптир. Башта булар Германияны баарыбыз бирге башкарабыз деген. Бирок өзүңөр деле түшүнүп турасыңар, булар коммунист, социалист, булар демократ, капиталист. Булардын мамлекет башкаруу көз караштары башкача. Тез арада, кыска убакытта буларда келишпестиктер болуп чыгат, мамилелер сууй баштайт, холодная война башталып кетет. 49-жылы Америка жана Европа мамлекеттери, 12 мамлекет Советтер биримдигине каршы НАТОну түзөт. НАТО, эгер сен биздин ошо 12 мамлекеттин бирөөнө кол салсаң, биз баарыбыз ошол мамлекетти коргойбуз, баарыбызга кол салган болосуң деген принцип менен курулат. Кийинчерээк Туркия менен Грецияны кошот. 55-жылы Америка, Англия жана Франция башкарган Германия, Батыш Германия болуп, алар дагы НАТОго кирет. Ошо Батыш Германиянын НАТОго киргени орустарга, Советтер биримдигине такыр жакпайт. Анан алар дагы Варшава договору деп чыгыш Европада жайгашкан мамлекеттерди бириктирип, ошо НАТОго окшогон бир военный блок түзөт. НАТОго каршы. Ошентип холодная война улана берет, булар бири менен тиреше берет. Германия экиге бөлүнгөн бойдон калат. 90-жылдарда Советтер биримдигинин башында Горбачев турат, Американын башында Джордж Буш, биз билген Буштун атасы турат. Алар сүйлөшүп баштайт. Германияны кайрадан бириктирели, бул бир мамлекет болсун, сенин контролуңда болгон ГДР, чыгыш Германияны бер, кайрадан бириктирели, Берлиндин дубалын бузалы деп сүйлөшүп башташат. Ошо сүйлөшүү учурунда Американын госсекретары Джеймс Бейкер деген киши менен Горбачевдун отуруп сүйлөшкөн сөздөрү толугу менен интернетте бар. Өзүңөр дагы ачып окусаңар болот. Ошол жерде булар сүйлөшөт. Эгер Германияны бириктире турган болсок, сен өзүңдүн контролуңда Германияны бизге бере турган болсоң, анда кандай кылалы? НАТОнун күчтөрү чыгып кетсинби? Бул НАТОго мүчө эмес, нейтралдуу мамлекет болсунбу? Же Американын көзөмөлүндө НАТОнун солдаттары бул жерде болсунбу деп Горбачевдон сурап атат. Горбачев кандай болгон учурда дагы НАТО биз тарапка карап жылбаш керек, бул өтө маанилүү деген сөздү айтып атат. Ал Джеймс Бейкер толук кошулам. Эгер Американын көзөмөлүндө НАТО бул жерде боло турган болсо, анда НАТО 1 сантиметр дагы чыгышка карап жылбайт деген сөздү айтып атат. Булуна мен окудум, барымда экраныңарга дагы чыгарып койдум, өзүңөр барып окусаңар болот. Ушинтип ушунун тегерегинде кайра сөздөр болуп атат да.
толук түшүнүп турам, сен бизге Германияны бер, биз НАТО катары сен тарапка жылбайбыз, эч кандай кабатыр болбой эле кой. Бул ошол жолугушууда сөз болгон, кийин жолугушууларда сөз болгон. Советтер биримдиги үчүн бул өтө маанилүү болгон. НАТОнун ошол учурда болгон линиясынан бери карай Советтер биримдигине карай, чыгышты карай жылбашы керек экендиги өтө маанилүү болгон. Ошентип сүйлөшүлүп Германияны беришет, чыгыш Германияны берет, алар Берлин дубалы жыгылат, бир мамлекет болот Германия. Кийин убакыт өтүп башка политиктер келип, алардын көз караштары өзгөрүп баштайт. Өзгөрөт дагы, НАТО чыгышты карап жылып баштайт. Чехословакия, Венгрия, Польша жана башка деп жылып баштайт. Мындай этап менен жылып баштайт. Алар жылган сайын орустар айтат: биз сүйлөшкөн элек го, эмне үчүн силер биз тарапка карап келе жатасыңар деп. Алар эмне дейт? Булар өздөрү кошулгусу келип атат дейт. Булар эгемендүү мамлекет, өздөрү бизге кошулгусу келип атат. Биз эмне кылалы деген сөздү айтат да. Ошентип кошуп келе берет, жакындап келе берет. Ар жылган сайын орустар өздөрүнүн претензиясын кое берет. Анан дагы бир сөздө мындай дептир: ал сөздү биз Советтер биримдиги менен сүйлөшкөнбүз. Силер азыр башка мамлекетсиңер, силер Россиясыңар деген сөздү айттыр. Ошентип эми жылып келгенин элестеткиле, мына Латвия, Литва, Эстониялар да НАТОго кирген, орустардын чек арасында. Бул НАТО орустарга каршы түзүлгөн да. Россия, Советтер биримдиги бул Россия. Күчтүн баары Россияда да. Россия азыр Советтер биримдиги жок, бирок ошо Советтер биримдигинин күчү, ядролук бомбалары баары орустардын колунда. Орустарга каршы курулган НАТО орустарга карап жакындап келе жатат. Андай кылбагыла, нары тургула деген сайын алар келе берди. Акырында Украинага дагы киргенге аракет кылды. Украинага киргени бул мындай түшүндүрөйүн, бир айылда эки чоң таасирдүү үй бүлө болгонун элестеткиле, же эки чоң уруу болгонун элестеткиле. Мисалы, бир айылда бир канча уруу болот, ошол наркы таасирдүү уруу менен бул таасирдүү уруу экөө бири менен тирешип турганын элестеткиле. Анан булар сүйлөшкөн: сен өзүң жакта жаша, мен жака көп жакындай бербе. Анан ортодогу нейтралдуу уруулар, үй бүлөлөр сага дагы кошулбасын, мага дагы кошулбасын. Алар себеби сага кошулуп кетсе, менин душманым болуп калат экен. Мага кошулуп кетсе, сенин душманың болуп калат экен. Алар душман болбой, экөөбүз менен тең жакшы мамиледе буферный зона болуп ортодо турсун деп сүйлөшкөнүн элестеткиле. Макул деген. Кийин бирок могул үй бүлөлөрдү наркы тарап өзүнө тартып баштаганын элестеткиле. Булар дагы ал таасирдүү үй бүлө болгон үчүн, акчалуу болгондугу үчүн, аны менен бизнес кылган, аны менен жакшы мамиледе болгон, буларга дагы выгодно болгонун элестеткиле. Ошентип алар менен жакшы мамиледе болуп алар бери карап жылып келатканын элестеткиле. Акырында бул уруунун чоңунун булар бир канча бир тууган кошуна болуп жашаганын элестеткиле. Украина, Россия, Белоруссия. Ошонун өзүнүн бир тууган инисине дагы келгенин элестеткиле да наркылар. Бул иниси дагы алар менен аларга кызыкканын жана алар менен достошуп кеткенин элестеткиле. Бул киши айтып атат: сен өзүң алар менен кетсең дагы сенин корооң менин чоң атам таштап кеткен жер. Мен бул короого аларды киргизе албайм. Сен алар менен достошконуң алардын сенин корооңду колдонгону деген маани экен. Сенин корооңо алар кирип алат экен. Өздөрүнүн курал жарактарын бул жерге коюп алат экен, кийин мага каршы колдонот экен дегенин элестеткиле. Азыр Украинага НАТО кирсе, эгер ошо башта булар Европа биримдиги менен НАТО менен мамиле куруп баштаганда өзү пландары ошондой эле. Украинаны бери тартып алабыз, Евро биримдикке кирет, европалык болот, биздин союзник болот, анан акырында биз НАТО катары дагы ал жака киребиз деген пландар болгон да. Кийинки этап боло турган иш эле. Азыр эми айтылган эң башкы шарттардын бири бул жерде эч кандай Американын же Европанын армиясы болбойт. Булар НАТОго кирбейт, нейтралдуу мамлекет бойдон калат. Орус тили расмий статус алат деген окшогон шарттарды коюп атышат. Азыр басып алган жерлерди кайрадан берип бербеши белгисиз. Бул Путиндин көз карашы, Россиянын көз карашы Украинага. Эгер биз Украинаны эгемендүү мамлекет, ал өзү билгендей кыла алат. Эгемендүү деп айтылгандан кийин ал кааласа Евро биримдикке кошулат, кааласа НАТОго кошулат, кааласа Евразийский экономический союзга кошулат. Ал эгемендүү мамлекет да, ал өзү билгендей кылат да десек, бул бир аз наивный болуп калат экен, жаш балдардын көз карашы болуп калат экен. Бул азыркы дүйнөдө андай идеалдуу бир дүйнө эмес. Бул чоң мамлекеттер бул жерде шахмат ойноп атат.
Чоң мамлекеттердин кызыкчылыктарын көзгө албай эле өз алдыбызча эле ары бери секире турган болсок, алар менен эсептешкенге аргасыз кылат экенбиз. Муну бир аз эле политиканы түшүнгөн адамдар тез эле түшүнөт. Аларды эске албай эле мен андай кылам, тигиндей кылам дей албайт экенбиз да. Бул дайрыкча бизге окшогон кичинекей өлкөлөр. Украина деле салыштырмалуу кичинекей эле өлкө. Ушундай достор, бул кайра Путиндин, орустардын айткан сөзү. Мен муну айтканда азыр мен Путин тарапка, Россия тарапка тарткандай болуп көрүнүшүм мүмкүн. Бирок Украина маселесинин келип чыгуу себептерин өзүңөр деле мындай чукулап көрсөңөр, баары бир ошого барып такаласыңар. НАТОнун бери карай жылышына барып такаласыңар да. Бул жерде Джеффри Сакс деген бир киши өтө көп айтат. Владимир Познер деген журналист дагы айтат. Айткан учурунда 2018 же 19 жылдарда Америкада Йейл университетинде Батыш Путинди кантип жаратты, кантип пайда кылды, азыркы Путинди кантип пайда кылды деген бир выступлениясы бар да. Ал жерде ошо американецтерге түшүндүрүп берип атат. Путиндин көз карашын түшүндүрүп берип атат. Путин 2007 жылга чейин Батышка, Европага, Америкага өтө мындай достук мамиле кылган, жакын мамиле кылган, аларга каршы эч кандай алардын кыжырын келтире турган эч бир кыймыл аракет кылган эмес. Бирок 2007ге чейин Америка жана Батыш сүйлөгөн сөзү, кылган кылык жоруктары менен толугу менен өзүнүн ишенимин жоготуп алды дейт да, Путиндин көзүндө. Путин ошодон кийин силерге ишенсе болбойт экен. Силер адамды каратып коюп алдайт экенсиңер деген чечимге келген дагы, анан дагы агрессивный болуп баштаган. Силер ошого өзүңөр жеткиздиңер деген сөздү айткан да. Владимир Познер бул, билсеңер керек, бул киши көбүрөөк прозападный көз карашта. Өзү деле ошол жактарда өзүнүн француз деп эсептейт. Ошол жактарда жашайт. Россияда ишмерлик кылып жүргөн учурда дагы көбүрөөк ошол батыш көз караш жөнүндө көбүрөөк сүйлөгөн киши эле да. Ошол киши барып Америкада ушул сөздөрдү айтып атат. Ушундай эле достор, мен ушул теманы силер менен бөлүшүп кетейин дедим, Украина жөнүндө кененирээк маалыматыңар болсун деп. Мүмкүн мен дагы бир башка бир көз карашты көрө элекмин, түшүнө элекмин. Аны көрүп калсам, түшүнүп калсам, аны деле айтам. Азырынча мен билген маалыматтар ушундай.